Банкир десе акчаны монтип эле ыргытып баарына биз деле адамбыз да. Туугандарыбызга биз проценттик кредит беребиз деп жок. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Албетте, мен оюмча ар бир жакшы өзүнүн жумушун билген адам бай болот да. Бирок бай болуш бул деген акча менен бай болуш эмес, мен оюмча. Бай болуш бул ички дүйнөнүн жакшылыгы болгону да. Ички дүйнөң бай болсо, өзүң деле бай болосуң. Жок, каяктан күн сайын суббота воскресенье эс алабыз да. Биз деле адамбыз да. Калган күндөрү санайбыз акча, бирок санаган акчабыз биздин акча эмес да. Мындай ойлосокчу, ар бир киши ушинтип ойлойт да. Банкир десе акчаны монтип эле ыргытып баарына таратып. Чынында акча санаган банкирлер бул кассирлер. Кассирлер ооба күн сайын акча санайт. Биз деген кандай акча санайбыз? Биз деген кандай десем, виртуальный акча санайбыз. Биз деген көрбөгөн акчаны санап, кимге канча бериш керек, кандай, мисалы, бирөө депозит ачса, канча пайыздан аларга акча төлөп бериш керек дегенди санайбыз. Андай суроо ар бир банкирге берилет болуш керек. Чынында айтсам, биз өзүбүзгө пайызсыз кредит бере албайбыз да. Анан туугандарыбызга кантип беребиз дегендей да. Эме да, орусча айтат го, стереотип деп коет. Мисалы, ар бир киши менен таанышсаң, мен банкта иштейм десең, биринчи суроо, кредит бере аласың, канча процент менен бере аласың? Ошон үчүн бар оюнда ушинтип ойлойт болуш керек. Биз деген туугандарыбызга биз проценттик кредит беребиз деп. Жок, андай биз проценттик кредит бере албайбыз. Өзүбүз деле процент менен алабыз да. Башында айткандай, ооба сулуу болуш керек, бирок ички дүйнө сулуу болуш керек да, мен оюмча. Сен жакшы киши болсоң, сени любой жумуш калат да. Анткени сулуулук деген эми бөлүнөт да. Красота спасет мир дейт. Бирок ички дүйнө да, ошо красота. Албетте. Анткени мен мисалы клиенттер менен иштечим да, башындачы. Күн сайын бир 100 кишидей келет. Анан бир жыл өткөндөн кийин ар бир кишинин психотипин билип каласың да. Бул киши эмнеге келди, бул кишиге эмне керек, ошонун баарын изилдеп калат экенсиң да, кадимкидейчи. Мисалы, кээ бир карыган апалар келет, анан алар аябай сүйлөшкүсү келет да. Сен алар менен бир 2-3 мүнөт сүйлөшүп, күлүп, жайнап, жакшы настроение берип койсоң, ошо маанай менен кетип, анан жакшы күнү жакшы өтөт да. Анткени алар көбүнчөсү көнүп калган да, мурда пенсиясын почтадан алып туруп, почтада очередь болгондо бири-бири менен отуруп сүйлөшөт да. Азыр алар карталарга өтүп кетишти. Карталар менен келгенде, банкка киргенде көбүнчө киши тааныбайсың, билбейсиң. Бизге отурат, анан бизге айтып башташат да. Мен деген мындай тияктан келдим, монча жыл мындай иштедим деп сырын айтып беришет. Биз угабыз, аларга жооп беребиз. Ичине маанайын сурап койсоң эле болду, ошо настроение болот да. Ошон үчүн мен оюмча ар бир банкир психолог болот да. Анткени көбүнчө адамдар ойлошот, банк кредит эле берет. Жок, банк депозит эле берет, карталарды чыгарат. Ар кандай депозитный ячейка деген бар, көптөгөн кызмат аткарат да банкча. Ошон үчүн банк кредит эле эмес, көптөгөн услугалар берет. Мен да башында ушинтип ойлочумун. Анткени банкка кириш үчүн тааныш керек эми бул банкта депчи. Анан бирок резюме чыктадым да, 2 банкка чыктадым резюме, анан бирөөсүнө чакырды. Бардым, отурдум,
суроо беришти, сүйлөштүк, собеседование болду, аягында бир суроо берди. Келечекте өзүңөрдү ким болуп көрөсүңөр десе, мен деген кыйын болуп, мен бизнесмен болом, өзүм бизнесим ачып, акча көп болот менде деп ошентип айтсам, мейли, биз сизге чалабыз деп кошту да. Мен үйгө кеттим, ойлонупчу, жакшы эле жооп бердим го депчи. Үйгө келсем, байкем да банкир, байкем сурап атпайбы, сен деген не деп жооп бердиң деп. Мен айттым, бизнесмен болом десем, байкем күлүп атпайбы. Не болду десем, сен жооп бергенде ойлонбойсуңбу? Сени банк кантип алмак эле, сен бизнесмен болом деп атсаң деп, ушинтип айтып атпайбы? Сен банкир болом деп айтыш керексиң деп туруп. Анан 2 айдан кийин айыл банктан чакырып калышпайбы? Барып собеседование өттүм, баары жакшы эле. Алар акыркы суроо, силер келечекте өзүңөрдү ким болуп көрүп атасыңар десем, мен такалбай эле банкир болом, келечекте банкир, өзүмдү банкир болуп көрүп атам десем, күлүп туруп, мейли, эртең келгиле. Анда ошо эртең келип туруп, анан жумушка ушинтип ойношуп калдым да. Бирок тааныштарым жок болчу ошондо. Мисалы, биз банкта дресс-код жок болуп жумушка келсең, баары отпускада деп ойлойт да. Анткени чынында эле мен бир жолу выездке чыккам да. Выездке чыкканда банкоматтар текшериш керек болчу да. А банкоматтар текшериш үчүн рубашка керек жок. Футболка кийип эле жумушка келсем, баары сурашат. Отпускадасыңбы? Отпускадасың деп. Анткени бизде дресс-код текшеришет да. Дресс-код жок болсо, көбүнчөсүнүн оюнда бул отпускада жүрөт да. Ошон үчүн банкка дресс-кодсуз келсең, отпускада деп ойлошот да. Ооба, болушат. Анткени кайра эле өзүмдүн примерим боюнча айтып берейин. Мен деген өзүм налоговикмин да. Окууну бүттүрүп, анан налоговыйга барып туруп, резюмемди таштадым да. Анан айтышты, налоговик болуп иштегенге анда 2 жыл бекер стажировка кыласың. Мен ойлоп койдум, 2 жыл бекер стажировка жок, акча керек деп эле барбай койгом да. Мен азыр бирок түшүнүп атам да, чынында бекер стажировка керек экен. Мен анда мен деген кандай айтсам, мындай акча керек. Баарыбыз ушундайбыз да. Окууну бүткөндө баарыбыз миллионер болобуз келет. Чынында мындай келсек, стажировка бардык жерде керек да. Анткени мен деген тияка барбай коюп, 2 жыл мындай эле подработка эле кылып жүрдүм да. Анан банкка чакырып калышты да. Ошон үчүн болот. Сен деген өзүң ишиңди жакшы билсең, любой жумушка орношсоң болот. 4-5 баракка жазабыз, бул чын, бирок ал үчүн эмес. Элдер наоборот окусун деп туруп, биз деген ушундай 4-5 баракка жасайбыз да. Анткени айтып берейин, көбүнчөсү мындай ойлойт да, сиз бизге аны айткан жоксуз, мелким шрифттан жазып койдуңуз депчи. Жок, биз тескери чоң шрифт менен жазабыз. Ошон үчүн 4-5 баракка чыгып калат да. Сиз жакшыраак окусун, көрсүн деп туруп, чоңураак шрифт кылганда барактар көбүрөөк болуп калып атат да. Ошон үчүн биз деген адамдарды ойлойбуз да. Билсин, окуун билсин, окусун, ошону билип алып туруп, анан кредит алсын деген биз мамиледе жасайбыз да.